той бүткөндөн кийин экөө тең Россиялайт. Кимдеги мен элдерге көрүнөйүн деп той кылган болсок, эми ошол 2 жаштын бактылуу болушун эмне кылыш керек десе, эми ошол жерде сизге өтө чоң зыян бар экен да. Шайтандын ар бир инсан бай болгусу келет, эми бай болуунун 2 жолу бар экен. Азыр кээ адам баласынын жүрөгүн орто турган, адам баласына зыян бере турган соодалар бар. Бул жашоодо ар бир инсан бай болушту каалайт. Ар бир инсан, карыбы, жашпы, аялбы, эркекпи, бир байлыкка ээ болууну каалайт да. Эми ошол сиз менен биз байлыкка ээ болууну каалайбыз, эми анын жол жобосу бар. Ислам шариаты баардыгын көргөзүп кеткен. Ма фарротна фил китаби мин шай. Биз Куранда бир дагы нерсени калтырып айтпай койгон жокпуз дейт. Баардыгын айттык. Баардыгын тең Аллах Таала бизге ачыктап түшүндүрүп койду Аллах Таала. Бай болгуңуз келеби? Анын дагы жол жобосу бар экен. Кээ бир инсандар атайын окуйт, алыс жерлерге барып, кантип адам баласы бай болуш керек? Кантип акчаны көбөйтүш керек? 1 сомду канткенде 1000 сом кылыш керек? Жылдар бою окуйт да. Элдер менен аралашып окуп калабыз. Атайын ушунча акчаны берип туруп, мен ушул бизнес сабактарына катыштым. Акчаны көбөйтүштүн жолдорун үйрөндүм мен дейт. Туура. Дүйнө тиричилигин кылыш керек. Бирок бай болуунун жолун сиз менен биз таба албайбыз. Качан сиз менен биз Аллах Тааланын динине сиз менен биз көз салып, мына ошол жерден Аллах Тааланын дининен сиз менен биз бай болуштун жолун да үйрөнө алат экенбиз. Аллах Таала бизге айтпай калтырган жок эч нерсеничи. Алам жаралгандан бери бул жашоодогу эң жакшылыктардын баардыгы мусулмандардан тараган, Курандан тараган, динден тараган. Жакшылыктын баардыгы динде. Сиз дин аркылуу бай болсоңуз да болот. Анын илимин да үйрөнсөңүз болот. Аны үчүн акчанын деле кереги жок. Акча сарптап көп курстарды окуп бай болуштун жолун издештин кереги жок, кажети жок. Бай болуш жеп-жеңил эле. Аны дин айтып кеткен, көргөзүп кеткен да. Ар бир инсан бай болгусу келет, эми бай болуунун 2 жолу бар экен. Биринчиден, сиз менен биздин ошол кирешебиз таза болуш керек экен да. Кимдин кирешеси таза болсо, Алла насип кылса ал жарым байлыкка ээ болду. Экинчиси, калган жарым байлык бар да, ага да ээ болуш керек. Ал болсо, ошол байлыкты тапкан адал байлыкты туура иштете билүү да, туура жака иштетүү. Эгер сизде ушул 2 нерсе жашооңузда табылса, Алла насип кылса бай болосуз. Адамдардын эң артыгы болосуз, эч кимге муктаж болбойсуз, көз каранды болбойсуз. Элге, жерге пайдаңыз тиет дайыма. Болгону сиз мына ушул 2 нерсени аткарыңыз. Биринчиси адалдан киреше болсун дейт. Жеңил эле. Жумушуңузду, кирешеңизди адалдап алыңыз. Көптөгөн жумуштар бар. Кээ бирөөсү адал болсо, кээ бирөөсү арам. Аллах Таала 124 миңден ашуун пайгамбарларды жөнөтсө, ар бир пайгамбар өзү кесип кылган. Пайгамбарлар адамдарга үйрөткөн жашоонун жолун, бизнестин жолун, аласа бересинин жолун, баардык жашоодогу зарыл нерсенин баардыгын пайгамбарлар бизге көргөзүп кеткен да. Мына ошол пайгамбар алейхиссаламдардын жашоосун карайбыз дагы, кайсыл кесип бизге жакса ошону кыла беребиз. Идрис алейхиссалам тикмечиликти, жазуучулукту, Нух алейхиссалам жыгач устачылыкты, Давуд алейхиссалам темир устачылыкты. Нух алейхиссалам ошентип сиз менен биз пайгамбарлардын жашоосунан карайбыз. Кой кайтарган бардык пайгамбарлар. Ошолордун кесибин карап туруп, ушул кесипти пайгамбар кылган экен, демек мен да ошону кылсам жакшы экен. Ушул кесип мага берекелүү экен, пайгамбар кылган кесипти кылып атам деп, ошону сиз менен биз үйрөнөлү дагы, адал кесиптерди үйрөнөлү. Арамга адам баласы ушундай жеңил оокатка кызыгат да. Кирешенин кыйналбай эле жеңил, маңдай тер төкпөй эле, жөн эле акча түшө берсе, жөн эле пайда боло берсе, бардык адам баласы ошону каалайт да. Эптеп эле процент болсо, акчасы көбөйүп турса, тез көбөйүп турса, адам баласы ошол жеңил оокатты каалайт. А бирок бул тиричилик менен, маңдай тер менен, кыйынчылык менен келе турган нерсе бул дүйнөчү. Адал оокат сизге сиңет, адал оокат сизге берекелүү болот. Арам оокат ал чоң көрүнгөнү менен, бирок анда береке жок да. Дүйнө акиретте сизге зыян болот алчы.
Ошондуктан биринчи жолу кесиптерди таза туура кылайлы, адал кылайлы. А кээ бир адамдар кесипти туура кылат, а бирок болсо кесипти буза турган туура эмес иштерди аралаштырып коет да. Мисалы жалган сүйлөп коет. Жалган сүйлөбөсө соодасы өтпөйт да. Жалган сүйлөсө иш алдыга жылат. Сиз айыптарын жашырбай, айыптарын ачык кылып айттыңыз, соода кылдыңыз, арзан сатылды же сатылбай калды. Мына ошондо береке бар да. Себеби сиздин соодаңыз таза. Алдаган жоксуз. Кыянат кылган жоксуз. Жана адам баласын наразы кылбаш керек. Пайгамбар алейхиссалам берекелүү хадисин айтат: "Ла яхиллу малум риин илля би тиби нафсин." Бир адамдын байлыгы сизге адал болбойт дейт. Качан ал ыраазы болсо сизге, ошондо сизге адал болот экен да. Соода сатык кылып атасыз, туура соода сатык кылып атасыз. Бирок наркы адамды наразы кылбаш керек, капа кылбаш керек. Анын ичи жүрөгү ооруп калбаш керек. Ошондо сизге адал болот. Мына кесибиңиз адал, туура иш кылып атасыз. Болгону сиз жалганды аралаштырбаңыз, кыянатты аралаштырбаңыз. Жана бир адамдын дагы көңүлүн оорутпаңыз, наразы кылбаңыз. Азыр кээ бир адам баласынын жүрөгүн оорута турган, адам баласына зыян бере турган соодалар бар. Электронный жанагы бизнестер соодалар. Тартканда аябай сонун кылып тартат, жагымдуу кылып, бардык айыптарын, кемчиликтерин жашырат дагы, эми ошону соода кылып сатып салат. А жанагы адамга, кардарга ошол товар келгенде жүрөгү ооруйт. Эмнеге? Себеби алданып калды, акчасын берди, болду, эми каяктан табат сизди? Айыбын, кемчилигин сиз айткан жоксуз. Эгер айтканыңызды албайт болчу. Ошондуктан кесиптерди адалдайлы, Аллах Тааласы менен бизге ошол байлыктын эшиктерин ачат да. Экинчиден, ошону туура жакка сарпта деп жатат. Туура жакка сарпта дегени ысырап болбосун. Бизде ысырап деген нерсе бар, Аллага жакпай турганчы. Аллах Таала ый Куранда айтат: "Ысырапкорлор акыйкатта шайтандын достору" дейт. Шайтандын туугандары дейт. "Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин." Ысырапкорчулуктар мейли тойдо болобу, өлгөндө болобу. Кыскасы, ысырапкорчулук болуп жатабы? Орунсуз сиздин байлыгыңыз иштетилип жатабы? Эми ошол жерде сизге өтө чоң зыян бар экен да. Шайтандын бир туугандары ысырапкорчулар дейт. Ысырапкорлукчулукка жол бербешибиз керек. Аллах Таала жакшы көрбөйт. Аллах Таала наразы болот бул нерседенчи. Карасаңыз, Аллах Таала бизге райым кылып, мынакей ажообузга дагы ушул ойду салып, ушул элибиздин экономикасы, жашоо турмушу кырдаалы оңолбой жатат. Эмне үчүн деп? Себеби мунун ичинде ысырапкорчулук деген бир жаман нерсе бар экен. Ошол нерсени токтотойлу. Ысырапкорчулукка жол бербейли. Ошондо сиз менен биздин жашообуз оңолот деп, сиз менен бизге өзүнүн насааттарын айтып жатат. Бул шариатка ылайык келип жатат. Аллах Таала жактырбайт ысырапкорчуларды. Пайгамбар алейхиссалам да жактырбайт. О Аллахтын элчиси, сууда ысырап барбы дегенде, сен дарыянын агып жаткан деңиздин жанында дарат алсаң дагы, анда дагы ысырап бар дейт. Мейли акча болобу, мейли суу болобу, зарылчылыктан сырткары убактыбыз болобу, сиз менен биз ысырап кылбайлы. Алла берген неаматтарды кадырлайлы, ошондо сиз менен бизге Аллах Таала байлыктын эшиктерин ачат. Ысырапкор инсандарга Аллах Таала эч качан байлыктын, берекенин Аллах Таала эшиктерин ачпайт экен да. Ысырапкор кылбай, ысырапчылык кылбай сиз менен биз жакшы жакка иштете турган көп жолдор бар. Садака бериңиз, байлыгыңыз ашып ташап атабы, зекет бериңиз, жакшы иштерди кылыңыз. Казга баткандар бар, кыйналгандар бар, ооругандар бар. Ошол жака иштетиңиз байлыгыңызды. Бир кыйналган адамга, муктаж адамга жардам берсең, сени жаман өлүмдөн Аллах Таала сактайт, өзүнүн каарынан сактайт деп атат. Демек, туура жолдо сиз менен биз кесип кылайлы, жана ошону туура жака иштетейли, ысырапкорчулукка жол бербейли, жана жакшы жактарга иштетейли. Ошентип сиз менен биздин байлыгыбыз көбөйөт экен. Пайгамбар алейхиссаламдын күйөө баласы Али радиаллаху анху, Фатима радиаллаху анхалар балдар ооруп калганда Аллахка уада беришти, назыр деп коет. Я Аллахым, балдарыбыз шифа алып айыгып кетсе, анда ушул балдарыбыз үчүн биз 3 күн орозо кармайбыз деди. Ошентип айыгып кетти балдары. Али радиаллаху анху тиричилик кылып, маңдай тер агызып, бирөөнүн жумушуна жалданып иштеп, кечинде бир нерсе таап келди. Аялы Фатима радиаллаху анха аны даярдады. Эми озо чайын деп турган учурда бир адам келип калды. Муктаж адам, жетим адам келди.
ага берип салды. Эртеси күнү дагы ошондой окуя болду. Эртеси күнү туткун келген экен, ага берип салды. Үчүнчү күнү бир муктаж адам келди, ага берип салды. 3 күн орозо кармады, эчтеке жебей орозо кармады. Керек болсо бар оокатын берип салды. Ошентип берип Аллах Таала Али радиаллаху анхунун байлыгына ушундай береке берди, өмүрүнүн аягында мурасын эсептеш мүмкүн болбой калды да. Аллах Таала байлыктын эшиктерин ачып койду. Эмне үчүн? Ал тазадан тапкан, маңдай тери менен тапкан, эч кимди нааразы кылган жок. Жана ошону туура жолго өзү муктаж болуп турса дагы бирөөгө берип атат. Сиз менен биз муктаждыгыбызды бүтүрөйлү, өзүбүздүн керектүү нерселерге иштетейли. Ашып калганым болсо бирөөлөргө берип, сиз менен биз берүү менен Аллах Тааланын алдында кадырлуу болот экенбиз. Берүү менен бай болот экенбиз. Берешен инсандарга Аллах Таала өзүнүн байлык эшиктерин ачат экен да. Байлыкты издеп жүрөсүзбү? Мына сизге байлыктын жолу. Кирешеңиз таза болсун, жана аны ысырап кылбай, туура жака иштетиңиз, Алла байлыгыңызга береке берет. Сахаба радиаллаху анхумдар ушул айтылган ар бир сөзгө амал кылган. Пайгамбар алейхиссаламдын айткан ар бир хадистерине амал кылган. Ким бир жакшылык кылган болсо ага 10 жакшылык беребиз деген аят бар. Ким бир жакшылык менен келсе, биз ага 10 жакшылык беребиз деген. Бир адам Али радиаллаху анхудан муктаждыгын сурады эле. Баласына айтты, үйдөн алып кел деди. 6 динар бар үйдө. Баласы барды. Апасы болсо айтты, бул өтө зарыл иштерге деп алып койгон болчу. Эгер мүмкүн болсо, сен бар дагы эскерт атаңа. Бул сиздин зарыл ишиңиз үчүн алынып коюлган тыйындар болчу деп айтыңыз. Эгер макул десе анда берейин дейт. Али радиаллаху анхуга барса, Али радиаллаху анху айтты, ошол 6 тыйынды алып кел, менин зарылчылыгыман дагы бул адамдын зарылчылыгы жогору турат деп бирөөгө берип салды 6 тыйындычы. Ошентип жолдо кетип бара жатса, бир адам төөнү жетелеп бара жатыптыр. Төөнү сатасыңбы деди. Сатам. Канчага? 140 динарга сатам. Алып алды 140-ка. Бирок карызга содалашты. Мен бир аз убакыттан кийин берейин сага. Убакытты белгиледи. Ошентип төөсүн жетелеп келе жатса, дагы бир адам жолукту, дагы төөсүнө кызыгып калды да. Сатпайсыңбы төөнү мага? Сатайын. Канчага сатасың? 200 динарга сатам десе. Анан дароо сода кылды. Үйүнө келди. 140 динарын берди дагы жана карыз болгон адамга. Андан кийин 60-ын алып келди. 6 тыйыны 60 тыйын болду да. Анан Фатима радиаллаху анханын алдына төктү. Мынакей Алланын уадасы. Ким бир жакшылык кылса, биз 10 жакшылык беребиз дебеди. Мынакей. Алар соодада, жашоодо практика түрдө көргөн да. Алар берген аларчы. Алла берген үчүн, туура жака иштеткен үчүн, бирөөнүн муктаждыгына иштетип, ошол менин бактылуулугум деген үчүн Аллах Таала берекенин эшиктерин ачып койду да. Бай болуп кетишти аларчы. Сиз менен биз эч качан бай болбойбуз. Эмне үчүн? Качан бай болобуз? Сиз менен биздин ушул кирешебизден чыгашабыз аз болгондо да. Бир адамдын кирешеси 1 жер да, а чыгашасы 10 жер. Ал кантип бай болот? Ал эч качан бай болбойт. Ойлоп көрсөк, киреше 1 жерден чыгаша 10 жака болуп жатпайбы? Ал кантип бай болот алчы? Ал өмүр бою карыз болуп кыйналып жүрөт. Ошондуктан ысырапкорчулукка сиз менен биз жол бербейли. Ысырапкорчулук кылбайлы. Аллах Тааланын неаматтарын кадырлайлы дагы, ысырап кылбай, туура жака, жакшы жака иштетейли. Ошондо Аллах Таала сиз менен бизге байлыктын эшиктерин ачат. Аллах Таала жашообузду оңдойт ошондочу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге ушундай таалимдерин берип кетти. Биздин азыр учурда жалпы элдин ушул ысырапкорчулук эмнеде болуп жатат? Ысырапкорчулук тойдо болуп жатат. 2 жаш биригиш керек. 2 жаш бактылуу жашаш керек. Эми ошол 2 жаштын бактылуу болушун эмне кылыш керек десе, 2 жаштын максаты бир болуш керек. Бирөө динди тандады, а бирөө дүйнөнү тандады. Алардын башы эч качан бирикпейт. Максат бир болуш керек. Али радиаллаху анхунун максаты Алла эле, акырет эле. Фатима радиаллаху анханын да максаты ошол болгон. Ошондон алардын тойлору жөнөкөй болгон. Алардын тойлору дагы хидаятка себеп болгон. Кыйынчылык эч кимге жараткан эмес, туудурган эмес да. Эң жакшы той болгон алардын тойлоручу. Жөнөкөй болгон. Алардын максаттары бирикти. Алланы табыш керек, бири-бирине жардам берип, ошентип Аллах Тааланын ыраазылыгына жетишти да. Эми 2 жаш үйлөнөйүн деп турат. Максаттары бир, экөө тең Аллахты тандады, акыретти тандады. Эми сиз менен биз аларга жардам берейли. Кантип жардам беребиз? Ушул биздин эле жашоодо, учурда ушундай пайгамбар алейхисаламдын сахабалардын жашоосуна окшотуп, тойлорун дагы туура Аллага жага тургандай кылып өткөргөндөр бар да. Өтө эле жеңил. Анын жол жобосу мындай. Мисал ала турган болсок, Куда сөөк. Бир жактан аталар
5 куда, апалардан 5 байбичелери. Андан сырткары экинчи тараптын дагы ошентип аталар, апалар келди, чогулду, бир кой сойду дагы, ошол жерден той өткөрүп баталарын берди. Эми ошентип туруп алар жашоосун баштап кетти да, аларга жол ачып берди да. Жеңил эле жол ачып берди. Ортодо эч кандай ысырапчылык болгон жок. Алар келди дагы жакшы дасторкон жайып, бири-бирине батасын берди, баласына батасын берди. Эми алардын жашоосу башталды. Аларга жардам болду да. Көрдүңүзбү? 2 жаш үйлөнөт. Той бүткөндөн кийин экөө тең Россиялайт да. Тиричилик кылып 500 000 карызга батып калат. Экөө үйлөндү. Эми карасаңыз, тойдо үйлөнгөндөн эртеси, тойдун эртеси бар да. Жашаш керек алар. Алар жаштар. Алардын эч бир шарттары жок. Жашоо условиялары жок. Үй жайы жок алардын. Эми эле үйлөнгөн. Эми ошолордун экөөсү тең Россиялап кетип калды. Бирөөсү түнкүсү менен да, бирөөсү күндүзгү. Эми алардын жашоосу кандай болду? Алар качан жолугат аларчы? Ошентип кантип ынтымак пайда болот? Экөөнүн жашоосу эки башка болду. Ошого биз себеп болдук. Тойдо эч кандай ысырапчылык кылбайлы, кимде ким мен элдерге көрүнөйүн деп той кылган болсо, кымбат көптөгөн акчаларды иштеткен болсо, башкалар ошонун себебинен мен той кыла албадым, мен ушундай акчага жеткенде мен той кылам деп күнөө иштерге батты, кредит алды, жана башка канча кыйынчылыктарга батты, күнөө иштерге батты, жаман иштерге басты. Эми жанагы жол көргөзгөн инсан бардыгынын күнөөсүнө жооп берет да. Сиздин тоюңуз деп башкалар той өткөрө албай калды. Сиздин тоюңуз жөнөкөй болгондо алар андай кылбайт эле. Көрдүңүзбү? Биз жамандыкка себеп болуп калдык. Ошондуктан биздин тойлорубуз жөнөкөй болсун. Пайгамбар алейхисалам тою кандай болгон? Эң жакшы тою, эң мындайча айтканда акча көп сарпталган тою канча болгон десе, бир кой болгон экен да. Бир кой, эң чоңу. Биз пайгамбарыбыздан да артыкпызбы? Тойду эмне ушунчалык ысырап кылышыбыз керекпи? Биздин андан башка кажетибиз жокпу? Андан көрө жаштарга жардам бербейлүү, көмөк көргөзбөйлүү аларгачы? Жөнөкөй кылып тойлорду ысырап кылбай өткөргөндөр да бар учурдачы. Ошентип пайгамбар алейхисаламдын жашоосуна амал кылгандар бар. Той болсун пайгамбар алейхисалам көргөзгөндөй болсун. Кээде пайгамбар алейхисаламдын шарты жок болгон учурда үйлөнгөн учур келип калды. Пайгамбар алейхисалам кимде эмне болсо алып келсин деди. Бирөөсү суусун, бирөөсү курмасын алып келди дагы, той бүтүп калды. Жөнөкөй болгон. Той жөнөкөй болуш керек. Качан тойлорубуз жөнөкөйлүккө келет, ошондо сиз менен бизге Аллахтын жардамы келет да. Ысырапкорчулук болбосочу. Абдурахман бин Ауф деген сахабага пайгамбарыбыз Медина шаарына жолугуп калды. Анан караса бир кичине бир нерселер жалтыр-жултурлар жабышып калыптыр да. Анан сурады, эмне үйлөндүң беле Абдурахман десе, ооба деди. Жакшы болсун, берекелүү болсун, батасын берди. Баракаллаху лак ва алейк ва жамаа байнакума фи хойрин. Экөөнүн жашоосуна дуаларын, баталарын берди дагы. Анан пайгамбар алейхисалам, аулим би улау бишат. Бир кой болсо да колуңда болсо, той берип кой дейт. Тойдун максаты эмне? Элдерге билдирүү. Ушул адам үйлөндү, элдер билсе болду аны. Бир кой менен өткөрүп кой дейт. Абдурахман бин Ауф сахаба эң бай сахаба болгонда. Демек тойлорубузду жөнөкөй кылайлы, ысырап кылып чача бербейли. Чача турган болсок, жакшы садакаларга, жакшы муктаж адамдарга чачайлы. Ысырапкорчулуктан толугу менен сиз менен биз тобо кылайлы да. Ысырапкорчулукка жол бербейли. Бир өзүбүздүн эле арабызда Бишкектин өйдө жагында айылында турган бир Али шейх деген бир улуу инсан өткөн, Алла жолуна өтө көп чыккан, элге жерге өтө көп пайдасы тийген жөнөкөй адам болгон. Ошол адамдын бир айылдашына жолугуп калдым. Анан сүйлөшүп олтурсам, айтат, кандай сонун дин. Дин абдан жагат мага. Өзү эми эле динге кирип, эми эле динге жакындап турган жигит экен. Анан Али шейхтин жаназасы эсимден кетпейт. Жаназасы абдан сонун болгон. Ичалык эл көп дейт. Ошол жаназа окула турган жерде жаназа окулду дейт. Барды дагы элдер кайра тарап кетишти дейт. Мен андайды көргөн эмесмин. Бул өтө сонун экен дейт да. Эт асып, казан жагып, ошентип кыйналып, машакат кылып, ал жерде бир кайгы болуп жатса, кыжалат болуп жатса, балдары жетим калып жатса, анан биз ошолордун үйүндө устакан талашканыбыз, анын үйүндө тамак күткөнүбүз бул жакшы эмес экен деп, ошол ушунчалык ыраазычылыгын билдирди. Кана эми жаназалар ушундай жөнөкөй болсо дейт да. Тойлор жөнөкөй болсун, жаназалар жөнөкөй болсун. Ажылыкка, умралыкка барасызбы? Ал дагы жөнөкөй болсун. Ыйык шаарларга, ыйык жерлерге барып келдиңиз. Алла үчүн келгенден кийин ушунча менин ажылыкка баргандан кийин, умрага баргандан кийин элдерге ушунча тамак беришим керек. Ушунча нан, ушунча кой, ушунча тамак аш, ушунча элдер чакырылсын. Ажылыкта жүрүп элге алдын ала элдерди чакырып жатат да. Ажылыгы бүтө элек, али умрасы бүтө элек. Ибадат үчүн барган ал жакачы.
Ошондуктан канча адамдар умрага бара албай жатат сиздин себебиңизден. Эгер сиз жөн эле барып жөн эле келгениңизде килем төшөп отурбай, жөнөкөй кылып, пайгамбар алейхисалам сүннөтүнө амал кылып, иннал базатата минал иман, жөнөкөйлүк ыймандан деген. Сиз жөнөкөйлүккө келгенде анда эч кандай ысырапкорчулук болмок эмес да. Анда көп адамдар умрага бармак, көп адамдар жакшы иштерди кылмак, ажылыкка бармак. Азыр элдер умрага баргысы келбейт да. Эмнеге? Кээ бир жергелерде да. Умрага барсам мен умрага баргандан дагы 10 эсе, 5 эсе чоң расходко түшөм. Элдин тамагын жеп алгам, мен элге беришим керек. Кандай оор жашоо болчу? Мындай дин жок. Жөнөкөй болуш керек. Биздин тоюбуздагы, жаназабыздагы, жана башкасы менен биздин жашообуз жөнөкөй болсо, Аллах Таалага ошол жөнөкөйлүк жагат да. Аллах Таала бардыгыбызга ынсап берип, ысырапкорчулуктан сактанып, жана байлыгыбызды туура жакка иштетип, садака кылып, жакшы иштерди кылып, андан көрөчү. Көп жакшы иштерди кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Жана Али шейхтин айылдашы айтат, бизде жаштар чогулдук дейт. Ушундай той аш кылам, антем дегендерге кызыктырып, өзүбүз эле, өзүбүздүн курукта эле, өзүбүздүн жамаатыбызда эле, андан көрө мына мечитти ушунча жылдан бери мечиттибиздин шарты туура келбейт. Алла жолуна келгендер үшүп калат кышында. Ошого шарт түзөйлү, дарат алганга мүмкүнчүлүк жок. Ошентип сиз менен биз хажеттерибизди бүтүрүп атабыз. Бейтапканаларыбызды оңдоп атабыз. Кыскасы биздин айыл, биздин эл түшүнүктүү болуп калды. Динди түшүнүп калышты. Жашоолорубуз жеңил болуп калды, жыргап калдык деп тимеле ушунчалык ыраазы болуп айтып жатат да. Аллах Таала бардык айылдарыбызды, жерлерибизди, шаарларыбызды Аллах Таала ошол пайгамбар алейхисалам шаарларына окшотуп, жөнөкөйлүккө Аллах Таала ысырапкорчулуктан сактанып, Аллахка жага турган иштерди кылганга Аллах Таала бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин.